урматтуу мекендештер, сиздерге бул уран калдыктарынын коркунучтуу жагын, булар качан кандай пайда болгондугун айтып кереги жок, анткени баарыңыздар эле билесиздер деп ойлоймун. Бул уран калдыктары, уранды бизде 60-жылдары казган. Ал убакта СССР мезгили элек, өзүбүзгө кожоюн да боло албайт элек. Мына бүгүнкүдөй болуп элге келип, эл менен кеңешип, эмне кылабыз, казабызбы, казбайбызбы, көчүрөбүзбү деп сурай да албайт элек дегендей. Анан кийин бул коркунучтуу зат, бул миң кушта эле эмес, Ысык көлдө да болгон. Биздин түштүгүбүздө 29 уран калдык сактоочу жайы бар экен мына. Бүгүнкү күндө бардыгы коркунуч жаратып турат. Мындан 7-8 жыл мурун сөз болгон экен, 2013-14 жылдары сөз болуп, 4 мамлекет биригип, Тажикстан, Кыргызстан, Казакстан, анан Россия. Эң негизги уран калдыктары Тажикстан менен Кыргызстанда болгон. Кыргызстан менен Тажикстан маселе көтөрүп, силер Россия тарап бизге жардам беришиңер керек, аларды коркунучсуз жайларга алып барып туруп бекитиш керек. Ошо ойдон түбөлүк биз коркпой жашашыбыз керек деген маселе көтөрүп, анан Россия тарап макул болуп, анткени мунун баарын казып ошо СССР убакта колдонгон да. Силер эми баягы как Россия катары правопреемник СССРдин баягы правопреемник катары силер көбүрөөк, мураскери катары силер көбүрөөк салгыла деп жана жогоруда көрсөтүлгөн 75%-ын Россия тарап салмак болот, 15%-ын Казакстан, анан 5%-дан Тажикстан менен Кыргызстан макулдашат. Бирок ошондон бери иш жылбай келген дагы биз 2 жылдан бери шаштырып, тездеттирип, бөлүп бергиле акчаны деп бөлдүрүп тазалатып атабыз муну. Мына Кажысай тазаланып бүттү. Бүгүн азыр эми бүткөндөн кийин процедуралары бүтөт. Интернетке кирип карасаңар дагы ал жерде баякыдай хвостохранилище бар, урандын калдыгы бар, коркунучтуу бар деген белги жоголот. Дүйнөлүк картадан жоголот. Азыр бүгүнкү күндө дүйнөлүк картаны мына компьютерден ачсаңар, бардык дүйнө жүзүндө кайсыл жерде урандын калдыгы бар, кандай коркунуч жаратып турат, бүт дүйнө жүзү боюнча компьютерде эле көрүп алсаңар болот. Мисалы бизге келген туристтер, келебиз деген туристтер, дароо компьютерди ачат да Кыргызстандын кайсыл жерине барсам болот экен дейт. Мына мен деле ошентем, мисалы дүйнө жүзүнө баргым келсе, Миң кушка келейин дегенде эле Миң кушта килейген жанагындай эмблемасы турат. Биякта барбаш керек, монча фон менен зыяндуулугу бар, коркунуч жаратуу деп туруп. Ошондуктан биз ушул уран калдыктарынын баарын түбөлүк деген сөз эми 100 жыл, 150 жылга гарантия берилип атат. Бирок мен ойлойм, түбөлүк ошо ойдон баягы суунун жээгинде болбосо, жанагындай жер көчкү болуп кетпеген жерге алып барып туруп беките турган болсок, бул түбөлүк коркунучсуз болот десек болот. Мен 1 жылдан бери ушул иштер башталгандан бери мен ичимен кубанып жүрдүм эле. Бизде да бүтүп атат, мына Кажысай бүтөйүн деп калды, Миң кушта жумуштар жүрүп атат. Кудай буйрса 1-2 жылдын ичинде бүтүрүп, биз дагы Кыргызстанда ушу түндүк тарабыбызда уран калдыктары жок деп кичине мындай бир санаабыз тынчып, келечек муундарыбыз, балдарыбыз, неберелерибиз, чөбөрөлөрүбүз коркпой жашап калат деп сүйүнүп жүргөнмүн. Андан кийин түштүккө өтсөк деп, түштүккө дагы акча бөлүнө элек. Биз түштүккө дагы акча сурап атабыз азыр. Мына сурап 1 миллиардтан ашык рубль сурап бөлүп берели деп макулдашып атабыз, бирок пока кол коюшула элек, бөлүшө элекпиз. Биз биякты бүткөндөн кийин түштүк өтөбүз дагы ушу 29 уран калдыктарын сактоочу жайларды жок кылабыз. Түбөлүк жок кылабыз, коркунучсуз кылып туруп. Мен сүйүнүп жүргөм ошо мына Миң кушту дагы бүтүрүп, андан кийин ушу жерге бир жакшынакай бир жайларды салып, туристтерди чакырып, мынакей коркунучсуз келе бергиле деп ушундай бир өстүрөт экенбиз деп. Анан 1 жума мурун көлгө рейдке барып, мына министр менен отуруп, министрдин оозунан угуп калдым. Ушундай биякты бүттүк, тиякты жарымдап калдык, анан туюк сууну Миң куштуктар чыгып, ушундай каршы чыгып жол тозобуз, анан көчүртпөйбүз деп атат деп. Анан Бишкекке келип Акылбек Үсөнбековичти жибердим. Барыңыз, сиз барып туугандарыңызга барып түшүндүрүү иштерин жүргүзгүлө. Балким министр туура эмес түшүндүрүп аткандыр, жеткире албай аткандыр, мындай жеткиликтүү кылып түшүндүрө албай аткандыр элге. деп жиберсем, а киши да келип кетиптир, силер менен бир 100дөй киши менен жолуктум дейт. Арасында ызылдаган бир 20-30 бар экен, болбой койду, анан тиги бу деп келди.
Анан ошон үчүн мен өзүм келдим. Балким жеткиликтүү түшүндүрө албай атышабы, же болбосо туура эмес түшүндүрүп атабы дегендей. Өзүм бир сыйра сиздерге бардыгын айтып берейин. Бул кандай болот келечеги? Эгерде муну көчүрбөй койсок кандай болот? Көчүрсөк кандай болот? Бардыгын азыр мен кыскача айтып берейин. Эгерде азыр биз муну көчүрбөй койсок, бир Кудай өзү билет, эртең эмне болуп кетерин ушул жерде отурган мына 500дөн ашык бир 600дей киши отурасыңар, мен отурам мына, эч кимибиз билбейбиз. Бир гана Кудай билет. Эртең эмне болуп кетерин. Ар бирибиз уш жерден. Жер көчүп кетеби, суу көчүп жүрүп кетеби дегендей, сел болуп кетеби билбейбиз да. Бул туюк суу эң коркунучтуу жерде турат азыр. Эң коркунучтуу. Мына мен эми айтпасам да өзүңүздөр билесиздер. Мына менин колумда бүт карталары менен, сүрөттөрү менен турат. Бүгүн тиг учак менен келип учуп да айланып бүт баарын көрдүм, жакындан өзүм көрдүм. Мына туюк суунун дигил баягы жери мына көчөйүн деп турат. Жаракка кетип, мына эгерде катуу нөшөрлөгөн жаан болуп кете турган болсо, же жер титиреп кете турган болсо көчүп түшөт дагы мына могу жерге. Сууну бөгөйт. Сууну бөгөгөндө МЧС келет дагы бир 10 күндө да ача албайт тетигил объемду, тонун объемун. 10 күндүн ичинде суу эмне болорун өзүңөр билесиңер. Суу толот, хвостохранилищенин үстүн баарын жууйт, анан кийин суу менен ылдый карай анан кургуйлап, ачылган учурда дагы уже бүттү суу менен кетет ал. Кетет дагы барып туруп анан кийин сууга куят баягы көкөмөрөнгө. Андан ылдый жүрүп отуруп, нарын суусу аркы Сырдарыяга барып куят дагы, ошо менен мынакей бүтүндөй Орто Азияга коркунуч жаратып турат бул жер азыр. Айыл да жок болот. Жашоого мүмкүн болбой калат. Анан ошон үчүн көчүрүүгө каршыбыз деп андай кылбаңыздар. Бир саналуу гана адамдардын кызыкчылыгы болбош керек. Бул жерде, ушу жерде отурган адамдардын 100% небере чөбөрө, бала чакасы ушу жерде жашайм десе, ушул природабызды, ушул айылыбызды сактап калабыз десек, унчукпай көчүрүш керек. Радиационный фон азыр бардыгыңар барып көрсөңөр болот. Ушу жерде, мына ушу сиздер менен биздер отурган жерде 0,11 болуп атат. 0,11 бир аппарат 0,15 көрсөттү. Жогорураак жактан менен азыр тиг учактан түшкөндөн кийин текшердим. Каршымын деп аткандардан мына мен губернаторго айтып атамын. Ушу жерде иштеп аткан мына Росатомдун өкүлдөрүнө айтып атамын. Комиссия түзгүлө, именно ошолорду киргизгиле деп атам. Тигилер эмелерди берип, кошо ошо жерде текшерип отургула деп. Ар бир машинени текшергиле деп. Текшерткиле, көргүлө. Эгерде 30дан ашып кете турган болсо, анда токтотолу. Кокуй ашып кетип атат мына деп. Тет жерде немелерде барбы жана жуучу немелер, мойкалар. Мойкалардын немеси барбы, турабы? Мойкалардыкы жок экен. Слайдка мойкалардыкын чыгарып коелачы. Мисалы жүктөп чыккандан кийин сразу бул эгерде 30дан аша турган болсо радиационный фону сөзсүз түрдө анда бул ушул мойка аркылуу өткөрөт. Мойкадан чыккандан кийин дагы бир текшерет дагы, анан кийин мойкадан чыккандан кийин, анан 30дан ылдый болсо анан айыл аралап алып өтөт. Алып барып төкчү жерге төгөт. Төккөндөн кийин дагы кайра келатканда пустой машинени дагы бир жолу, экинчи жолу мына башка туюк суу менен бул жанакы дальниедегиде. Бул дальниедегиси. Кайрадан мойкадан өткөрүп туруп, анан кайра туюк сууга келет. Айылга зыяны тийбеш үчүн. Ал жерде дагы радиационный фондду текшерип отурат. Машиналардын үстү жабык болот. Мурдакыдай мындай бир неме болбойт, мына момдайынан жабык болот дагы, үстү бая жүктөгөндөн кийин жабылат. Анан кийин мойкадан өтүп жуулат, андан кийин өтөт. Жолдон тозуп алып дагы неме менен текшерсеңер болот, эгерде ушунчалык эле такыр эле күмөн санап жасап аткандарга ишенбей турган болсоңор. Мына ушундай жол менен биз бул уран калдык сактоочу жайын түбөлүккө коркунучсуз кылып ташып, көмүп, үстүн жаап, бекемдеп таштайбыз. Ушу туюк суунун хвостохранилищеси атат. Өзүңүз өлкө башчысы катары келип атканыңыз бул маселенин кандай экендиги билгизип турат да. Анан мен ушу аралашып, мен могу тургундарым, менин могу кошуна колоңдорум жалпы мүмкүн эле билет. Мен ошо МЧС менен айтып атпаймын, мен 2004-жылдан бери аралашып жүрөм. Мунун зыяндуулугундагы кандай таасири тиерин мен ыраазы болуп атам. Маалыматтың сайбай күчтүү экен биздин туюк суу боюнча. Көп нерсени айтып берип койдуңуз, көп маселелер бар болчу мен да айта турган. Анан эми бүгүнкү күнү мен терең ишенем, өзүңүз ушунча министрлер кабинетинин өкүлдөрүн ээрчитип алып келип аткандан кийин биздин өлкөбүздүн жетекчиси катары жалпы ушу 4000 кишинин
келечегин ойлоп, биздин бала бакырабыздын ден соолугун ойлоп, биздин ошо зыяндуулугуна кепилдигин берип, сиз өлкө башчысы катары башка министрге дайындап, ушунду таза чыгарып кете турган болсо, мен жеке жаран катары каршы эмесмин да. Жалпы элим атынан айткан, мен жеке айтып атам. Ишиңизге урматтуу садыр, ийгилик. Кыргыз эли көрүп атат, биз сизди ар дайым колдойбуз. Сиздин командаңыз, жанагы өзүңүз айткандай, ажыдаалар менен күрөшүп атасыз, коррупция деген баштарын кесе бергиле. Утур чыкканын. Биз колдоп турабыз сиздин ишиңизди. Рахмат. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Мин-Куш айылынын 4 калдык сактоо жай бар. Эң көйгөйлүү жараткан ушу туюксуу калдык сактоочу жай болуп отурат. Ошол калдык сактоочу жайдын жанында тоонун жарака болушу коркунуч жаратып, эгер ошол тоо жылып кетсе, сууну бөгөп калдык сактоочу жайды алып, агып жаткан суу булганып, Орто Азияга чейин коркунуч жаратат деп кооптонуп турат. Бирок Мин-Куш айылынын тургундарын эч ким ойлогон жок. Жана таш убагында элге зыян бербешине кепилдик бере албай келишет. Канчалаган жыйналыш өтсө дагы Росатом деген мекеменин айтылган талаптары так аткарылып, убадалары аткарылбай жатат. Азыркы убакта ташууга чейинки жумуштары 90% бүтүп калды. Мойкалары, жол жазуу жана башка жумуштары. Ошол бүтүргөн жумуштары баары чала жана сапатсыз бүтүрүлүп, элдин кыжырына тийип, ишеничин кетирди. Ушундай сапатсыз жумуштар болуп жатса, ташуу убагында кандай болот деп, ким кепилдик берет деп эл кыжаланып турат. Менин сизге кайрылуум төмөнкү эки маселеден турат. Биринчи бул экология маселеси, экинчи социалдык экономикалык маселелер. Көптөн бери эле көйгөй болуп келе жаткан, өзүңүз жакшы билген, айылга жакын жайгашкан туюксуу уран калдыктарын сактоочу жай бар. Азыркы учурда ири каражат табылып, айылдан алыс коопсуз жайга ташылган турат. Бул жерден Мин-Куш эли ташылсын, ташылбасын деп ажырым ойго түшүп турган кезибиз. Сизден көптөн көп сураныч бул маселени тезинен чечип, технологиясын так колдонуп, өзүңүздүн жеке көзөмөлүңүзгө алып, ташытып салыңызды өтүнөм. Анткени ошол балдарыбыздын жаркын келечеги үчүн биз уран калдыктарынын арасында эмес, таза, өнүккөн, туристтердин сүймөнчүгү болгон шаарчада жашагыбыз келет. Сиз айтып атасыз, ташылыш керек, аны жок кылыш керек депчи. А биздеги видеолордо булардыкы талапка жооп бербейт. Сизгелерде жазап коюшса керек. Хоолору башкача болчу, листтерлер жабылуучу. Анан сиз айтып атасыз, бул жерди тазалаш керек, буну жок кылыш керек депчи. А мисалы биздин барар жерибиз жок. Башкалардыкы бар болуш керек, бирок меники жок. 4 балам бар. Жакында окуу башталат. Бул иштер башталып калса балдарга зыяны тиет да. Сизге кандай маалымат беришкенин билбейм, бирок мен үй бүлөм менен каршымын бул уран калдыгы ташылганга. Урматтуу президент Садыр Нуркожоев, сизге кайрылганын себеби жаңы эле байкелерибиз, эжелерибиз ушу уран боюнча көп нерсе маселелерди айтып кетти. Эми муну кыска эле айтып кетейин, анан көп эле убакыт алып бербей сиз айткандай. Бул жерде сиздин келишти биз колдойбуз. Сизге ыраазычылык билгизебиз. Буга чейин бир да президент келген эмес. Премьер-министрлер келип кеткен, чоңдор келип кеткен, абишет этип кеткен. Ошонун баары көп нерсе аткарылган эмес. Бул жерден уранын калдыгы боюнча айтылып атат көп нерселер. Ошо уранын калдыгын ушу жерден сиз өзүңүз келип башчы болуп, көзөмөлгө алып, ушуну тазалап, ушуну биротоло ушенден чыгарып кетиңиздерди суранабыз. Сиздерди колдойбуз. Бенде жаштар дагы, көп элдер дагы, келе албагандар дагы сизге салам айтты, аманатты жеткириш керек. Ушуну тез аранын ичинде тазалап кетиңиздер. Биз дагы тынч жашоодо, келечектеги балдарыбыз дагы ушенге жакшы жашоодо жашап калганын көрөлү. Бул жерден сырттан келген, жеке эле Мин-Куш эмес, сырттан келген туугандарыбыз бар, кайын журттарыбыз бар, досторубуз бар дегендер. Алар келсе дагы ушу уранды көп айтат. Ошону айттырбаганда болуп, ушундан тазаланып кетсек, эң чоң көйгөй ушул болуп турат. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мен ушу 21-де Мин-Куш айылынын тургуну болом. Мусуева Бурулчамын, пенсионерка. Ушул жылдан бери, көп жылдан бери ушул жерде жашап келем. Сиздин сурооңуз, биздин сурообуз ушул жана уран калдыктары боюнча сөз болуп атпайбы? Бир бет каршы болуп атабыз, бир бет чын эле ташып кетсинчи деп атабыз. Биз деле чайналып бүттүк. Андан көрө эртерээк бүтүрүп, биз деле тынч жашагыбыз келет.
бала бакырабызга зыяны тийбесе, тынч эмени экологияны сактап ташып келсе жакшы эле болот эле. Анан кийин көбүнчөсү эле ушу экология жагын требует этип атабыз да. Чаң каптабасын, балдарга зыяны тийбесин, жолубуз жакшы болсун деген эле сөздү айтып атабыз. Эми элдин баарын чайналта бербей, эртерээк эле ташып, бүтүрүп кеткенге биз каршы эмеспиз. Мен мурун каршы болчумун көчүргөнгөчү. Анткени гаммадан коркчумун да. Анан өзүм Росатомдо иштегенден кийин, текшергенден кийин гамма жок экенин билип, анан оюма келди. Эгерде тээ тоого көчүп кетсе, анан ошол полен агысып кетсе туюксу дагы. Анда альфа болсо агып кетет, ал жеңилирээк болот. А гамма болсо могу суунун түбүнө калып калат. Биздин өзүбүздүн территория булганып калат да. Ошон үчүн тияка көчүргөнгө ошого мен макулдугун берип атам. Өзүм ошого жардам берем. Эми урматтуу миң куштуктар, айтылчу сөздүн баары эле айтылды, түшүндүрүп бердик. Мен ойлойм жеткире айттык эле го деп. Анан мындай булбай өзүбүз үчүн эле мен көпчүлүктүн оюн билишим керек. Ошондуктан азыр эми колго салсам, кийим ушуну көчүрүп барып бир жолу түбөлүккө коркунучсуз кылып салууга макул дегендер кол көтөргүлө. Макул дегендер кол көтөргүлө. Так, түшүргүлө. Ким каршы? Сана, так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 киши экен. Эми мындайда азчылык көпчүлүккө баш ийиш керек. Каалайсыңбы, каалабайсыңбы? Көпчүлүк колдодубу? Демек, значит, көпчүлүктүн ою менен болобуз. Рахмат. Рахмат, кийинки жолугушканга чейин сак саламатта болуңуздар. Саламатсыңар, кандайсыңар, жакшыбы? Болду, миң куштуктар, аман эсен жакшы турасыңарбы? Мен өткөндө биринчи таш баштаганда барам дебедим беле. Мен азыр региондун башка региондо эмеде жүрөм да, иш сапар менен. Ошон үчүн видеодон бир карап коеюн деп атам. Даярсыңарбы? Даярбыз. Садыр Нургожоевич, сиздин тапшырмаңыз менен бүгүн мен менен чогуу өзгөчө кырдаал министринин орун басары Мамбетов Алмаз жана бердеги жетекчилер менен обул прокурор Аттокурул Алтынбек, начальник УВД Асаналиев Сапар Тилекович, анан Миң Куш айылынын тургундары. Азыр тиги калдыктын ордуна барып өлчөгүчтөр менен урандын радиациясын деңгээлин өлчөп келишти. Бардыгы нормада. Анан моорки жерде мойкадан автомашина чыгып турат, ушуга жүктөлгөн. Мунун алдынан дагы параметрлерин бардыгын өлчөдүк, чыккандан кийин дагы өлчөдүк, чыккандан кийин дагы ушул өкүлдөр өздөрү бардыгы биздин МЧСтин өкүлдөрү менен нормаларын көрүп, өздөрү дагы буга далил болуп, анан азыр ушул сиз менен байланышка чыгып отурабыз. Кана азыр тиги мойкадан чыккан машинеңердин немесин өлчөп көргүлөчү, радиационный фон. Мен өзүм да бир көрүп коеюн. Менин атым Андашбаев Садыр, радиациялык коопсуздук боюнча службанын жетекчиси болом. Азыр мына могу машинеден ченегенде 20 точкадан ченебиз. Баш аягы 8 гамма точкасын ченебиз, гамма излучение. 6 альфа излучение, анан 6 бета излучение. Ушул прибордун эсеби менен мына азыр могу водительдин артында гамма излучение ченелип атат. Мына моореки 1,69 деген бул 0,17 микрозиверт деп коет, же болбосо 0,16 микрозиверт. Нормадан канча ылдый ошону айтсаңыз? Могу нормада 12 микрозиверт болуш керек болчу. Бул нормадан абдан эле төмөн, аябай көп. 0 болот ба? Атык 17 болуш керек, 12 болуш керек болчу. 12 эсе минимум. Жок дегенде 12 эсе да. Дальше. Мынакей моореки альфа беттен дөңгөлөктөрдөн ченет. Ушул жерге 6 дөңгөлөктү ченет. Мына моореки көрдүңүз. Альфасы 2 болуш керек, атыгы бетасы 10 болуш керек. Азыр 0, 0,1, анан 0,8 болуп атат. Көрдүңүзбү? Канча аз болуп атат. Мына экинчи дөңгөлөктүн биякты ченебет. Азыр мына могу эмедеги мунун ичинде азыр эме хвостовой материал бар. Ошону 10 сантиметрден ченеп атабыз. Мынакей 0,70 микрозиверт. Анан кийин бул 2 метрден ченебиз, анткени
ошол элдер өткөндө элдерге зыяндуулугу болобу кандай болот деп. Ошондо бияктан азыр ченегенде көрдүңүзбү? 0,30 микрозиверттин тегерегинде болот. 0,28, 0,29 микрозиверт. Мынакей ушунден машина кетип баратканда элдерге зыяндыгы болобу болбойбу деген сөз ушундан болот да, жанагы нормадан, естественный фонддон аз болуп атат. Көрдүңүзбү? Анан эми моорекинтип 6 дөңгөлөгүн ченелет, гамма менен дагы могу артынан да ченелет, жүр артын ченелеп коелу. Мынакей 0,8 микрозиверт болуп атат. Эми 2 метрден ченели. Мынакей 0,19 микрозиверт, 0,20 микрозиверт болуп атат. Бул жанагы естественный фонддон 0,30тан аз болуп атат. Могу дөңгөлөктү кел астыртын. Дөңгөлөктү эмне үчүн ченесиз, ошону айтып бериңиз. Могу дөңгөлөктү ченегенде могу альфа бета эмелери, частицалар могу жолдо калып калат дейт да. Ошо калып жол таза болсун деп анан ошондук үчүн бул эмени ченебиз. 0,8 анан кийин 1,6 болуп атат. 1,06 болуп атат. Нормадан абдан эле төмөн болуп атат. Анан бул машина азыр эми мойкадан кийин чыкты, азыр эми бул тиги жолго коопсуз таза бойдон чыгара берсек болот. Жолду көрбөс койсоңуз, жолду улап турган улам арбы. Чаң чыкпасын деп, могу туунун баары, жолдун баары туу. Жолдун баардыгы ошол башталыштан баштап ташый турган дальнийге чейин ал акыбал момундай бир да чаң жок. Садыр Нуркожоевич. Болду, түшүнүктүү. Тигил неме элге, топтолгон элге баргылачы жакын. Бияка келсеңиз. Көрдүңүздөрбү? Талапка ылайык кыдырып көрүп атабыз. Бизге да элге да тынчсыздандырбай маалымат берип турушубуз керек. Эл тынч болсун деп. Баары нормада экен, көрдүңүздөрбү? Баары азырынча үстүнүн ачылышында нормада болуп турат, бирок дагы эле көзөмөлдөп туралы. Карап тургула, любой момент барып, прибор менен барып туруп көргүлө. Аган эч кандай эч ким запрет койбойт, тыюу салынбайт, көрүп тургула барып. Алдыгы жерде специалисттер болот, муну бүткөнчө чейин. Ошолор менен барып бирге карап турсаңар дагы болот. Анан кийин ошол баарын бүтүрүп салалы, мунун дигил келечекти ойлонушубуз керек. Биз 1 күндүк, 1 жылдык жашоону эмес, келечекти. Ошо талаптын баары туура аткарылса эле элдин кыжыры келбейт. Туура аткарылат. Эч кандай бир кам санабагыла, туура аткарылат. Болду, дальше бүт баарын тазалап ташташсын. Мен өзүм жеке көзөмөлүмдө болуп турат. Мен күн сайын ал жактан видео материалдарды алып турамын, күн сайын видео материалдарды. Кандай ташып атат, не кылып атат, бүт баарын. Сиз тарыхта калган президент болдуңуз, бизге бир да президент келген эмес. Рахмат сизге, ишиңизге ийгилик. Макул, жакшы. Менгушелер көптөгөн маселелерди чечип бердиңиз. Сизге чоң рахмат, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Дайым колдойбуз сизди. Рахмат. Сизди колдойбуз. Рахмат, макул.